Qana aytыңыз. Айтқан сіз ұқыңыз жоқ. Сіз өзіңізге жауап бербейсіз бе? Эмне кылат? Өзіңіз соттолсоңуз, өзіңіз коррупцияға шектелсеңіз, ал эмне үчүн буяка келип депутаттар договор этип атасыз? Кереги жок, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне кыласыз? Сиз бар депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз ответ аласызбы? Мен баягы убактын барда түшүнүштү окшойт десем түшүнбөпсүздөр. Мол мыйзамдын мааниси боюнча адам өлтүргөндөр, террористтер, мекени сатып кеткендер бардыгы депутат боло алат, президент боло алат. Түшүнүңөрбү? Мыйзамды окугула. Баш мыйзамга каршы бул. Каршы бергиле. Чоң рахмат. Эми Элмирза Ракиевич, өзүнүн шкурасын ойлоп алса керек, эч кандай маселе жок. Добушка коелу, өтсө өттү, өтпөсө эч кандай маселе жок. Мен эч кандай каршылыгым жок. Андай деп Элмирза Ракиевич, сиз каршы бергиле деп айткан сиз укуңуз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бербейсизби? Эмне кыласыз? Өзүңүз соттолсоңуз, өзүңүз коррупцияга шектелсеңиз, ал эмне үчүн буяка келип депутаттар договор этип атасыз? Кереги жок, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне кыласыз? Сиз бар депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз ответ аласызбы? Мейли, балким мыйзамыңызга макул дейли. Эмнеге террористтер, адам өлтүргөндөр, адамды зорлуктагандар кирбеди бул сиздин мыйзамыңызга? Же окубадыңыз макулунча? Урматтуу коллега, бул жерде Элмирза Ракиевич деп кое берсеңиз, кичине кечиримдүүрөөк болот. Урматтуу Элмирза Ракиевич, бул жерде речь идет о коррупции. Мен да бир жолу айтып коеюн, мамлекеттин чөнтөгүнөн урдап келген ууру кайтып келбеш керек деген маселе болуп атат. Бул мурда мыйзамда сиз генеральный прокурор болуп иштеп турганда билесиз. Бул мыйзам бар болчу, бирок акырын коррупцияга шектелип келип, кайтып срок эмеси погашение кылып кайтып мамлекеттик кызматка келип атпайбы? Мен ошону айтып атабыз биз. Кызматка келбесин. Ал эч кандай чектөө жок андачы коррупционерде. Пожалуйста, базарды иштесин, таксовать етсин, бизнес кылсын, только мамлекеттик кызматка келбесин деп атабыз. Урматтуу Элмирза Ракиевич, эмне эле мынча сиз алардын жанын тартасыз, мен билбейм. Сиз башка статья менен соттолгонсуз го. Сиз калп эле кычып атасыз да магача. Калп эле өзүңүз билип туруп мына публика ойноп атасыз да. Эми в конце концов перестаньте, пожалуйста. Дагы суроо. Депутат тиги же бул мыйзамга пикири келишпесе каршы чыкканга үндөгөн акысы барбы? Акысы жок. Каерде жазылып турат? Баардык жерде жазылып турат. Регламент жазылып турат. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Жок, айтып атышпайбы? Элмирза Ракиевич, мен билем сиз сыйлуу генералсыз, эми некрасиво просто мынча азыр эми элге туура эмес негатив болуп атат. Рахмат жок, мен сизди колдобосоңуз колдобойм деп коюң, мен ыраазымын. Колдобой эле коюңуз. Жок, мен суроо берип алайын да биринчи колдош үчүн. Жок, мен айтып атам, үндөгөнгө акыңыз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Бүттү. Анда дагы бир суроо. Отвечала, шкурный вопрос деген сөз ал расмий тилби же жаргонбу? Эми аны сиз отуруп чыккан сиз жакшы билесиз. Мен ар дайым айтам, мен отуруп чыкканым үчүн сыймыктанам, балким отурбасам мындай даражага жетпейт элем. Жок, кандай сөз ал? Отвечала дедиңиз. Ошо отуруп алганыңыз жакшы болот эле өзү негизичи. Жок, жооп берсеңиз, отвечала менен шкурный вопрос дегенде аны каерде колдонулат? Өзүңүз жакшы билесиз каякта колдонот. Ошо сиз отурган жерде колдонот да. Жок, сиз тиги расмий трибунадан айтып атпайсыз. Сиз бияка чыгып кычып атпайсызбы? Эмне деп айтайын? Сиз чыгып кычып атпайсызбы, чыгып алып? Ой, дош бербегиле, бул туура эмес мыйзамда. Аны эмне дейин? Сизди барып кучакталып өбөйүнбү? Рахмат Элмирза аке деп. Урматтуу төрага, анда юристиңизге суроо берип койбоймунбу? Депутат үгүттөгөн акысы барбы же жокпу? Те или иной мыйзамга. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздерди сыйлап, мындай бул жер бийик трибуна, бул жерде өйдө төмөн сөздөрдү айткандан этият болсок, бири-бирибизге сыймамиле кылсак, сабыр кылып мыйзам. Анда төрага сиз жооп берип коюң, эгер мүмкүнчүлүк болсо, депутат кайды бир маселе боюнча каршы бергиле же добуш бергиле деп үгүттөгөн акысы барбы? Ар бир депутаттын өзүнүн позициясы, эгер ошол позициясына туура келсе айта бергенге эч ким негиз койт. Үгүттөбөйт, позициясын айтат. Жок, биз чыгып айтып атпайбыз, добуш берип койгула же добуш бербегиле деп айтып атат. Ошол туурабы, туура эмеспи? Элмирза Ракиевич, чыгып сиз үгүттөп атпайсызбы? Анан буякта эле жүрүп бүт депутаттарды барып уговорить этип атасыз, добуш бербегиле деп. Анан мы центральный микрофонго чыгып айтып атпайсызбы? Бул туура эмес мыйзам, колдобогула деп. Мынакей азыр көрө эле стенограмманы. Жок, ошондой айтканга укугу барбы, урматтуу төрага? Укугу жок андай. Жок, сиз айтпа, мен төрага жооп суроо берем. Мен айтып коеюн, үгүттөгөнгө эч кимдин укугу жок, өзүнүн позициясын каршы же макул экенин гана өзүнүн позициясын айтканга укугу бар. Жалпы депутаттар анда чыгып отуруп добуш берип койгула деген дагы үгүттөө да бул. Эмне айтып атасыз? Кандайча
Менин мыйзамыма добуш берип койгула деген да үгүттөөдө анда. Ал мыйзамдын автору катары айтат да. Демилгечи Мыйзамга каршы чыккан катары үгүттөсө болобу, добуш бербегиле деп. Мыйзамдын демилгечиси ошол мыйзамды колдоп коюуга үгүттөгөнгө толук акысы бар. Мыйзамдын демилгечиси болсо. Хорошо, анда мындай кылайлы, урматтуу коллегалар, кечирип койгула мени, баягы өздүккө алдырып кетти деп атасыздар. Мен мына стенограмма үчүн жалпы маалымат, маселалык каражаттарга айтып коеюн. Бүгүн Жеңиш Ермолович, сиз экөөбүздүн ортобузда эгер счет кетсе, сиз 1-0 мени уттуңуз. Себеп дегенде мага аябай эле копол тийдиңиз. Азыр дагы айтасыз, кычып атасыз деп атасыз. Кычып атат деген сөздү мен түшүнбөйм. Ал кычыйт деген эмне деген сөз? Абдан жакшы түшүнөсүз. Бирок азыр басылма кызматтарда бүт сиздин сөздөрүңүз жүрөт. Ушу Эльмир Даракиевич отвечала деди. Эльмир Даракиевич шкурный вопрос деди деп. Мындан утуп алдыңыз. Бирок мындай утуктун кереги жок. Мен өзүм сабырдуулугум менен бир аз чыдап койдум. Мен сизге бүгүн теңелип, жолдо сиздин мыйзамыңызга каршы чыгып атып, могул жеке сөздөрдү айткым келбейт. Ошондуктан мен дагы бир эсе жарыялап коеюн, сиз уттуңуз. Бирок бул утуу убактылуу, бул жалган утуу. Чоң рахмат, менин суроом жок, жооп бербесеңиз болот. Жооп берип атып, дагы капа кыласыз мени. Рахмат чоң. Айта турган сөз. Жооп бербей эле коюң. Барат деп мына, каяка барат? Бүт тегерет тосуп алыпсыз. Каяка барсың балдар? Мына карачы, каяка барат? Өзүңөрдүн территорияңды бекитип алыпсыңар. Этин силер жейсиңер, сөгүн мэрия жейт. Давай мынаны өзүңөр карагыла, урматтуу мугалимдер. Мына кара, мына каяка барат мына балдар? Канча кызым сен канча контракт төлөйсүң? Кичпелдик айтып койчу, пожалуйста. 37 миң, а? Так, эжеке сиз канча налог эме төлөйсүз? Контракт. Кызым айтып койчу кичпелдикке. Контракт. Силер канча төлөйсүздөр? Контракт канча төлөйсүздөр? А? 44 миң. Мынакей. Бул жерге кечиреңиз. Мына остановканы мэрия салды. 100 жолу айттык. Остановкага Так, агай, бир минут. Просто автобус жерге ар 10 кадам. Так, Порядок кылачын кылбадыңар. так. Жаман көрүнүш. Агай, мындай кылайлы. Азыр караңыз. Мына жердеги мына коллапс бардыгы сиздин студенттериңиз. Бул жерде кайсы эме бар экен мынакей. Ош мамлекеттик университет, Кыргыз Өзбек мамлекеттик университети, Ош технологиялык университет, Ош мамлекеттик педагогикалык университет и Ош көп профилдүү колледж дейт. Общий ушул жерде 48 миң окуучу окуйт экен, студент. 2700 мугалим, болгону 343 миң төлөйт экенсиңер мусорга. То есть мен айтайын дегеним, урматтуу жетекчилер, силер мындай экен да, силердин өзүңөрдүн принцип ушундай экен. Мен керек болсо бул маселени өкмөттүн деңгээлинде көтөрөм. Бул маселени президенттин алдына көтөрөм. Силердики мындай экен да, моя хата с краю. Силер өзүңөрдүн территорияңа татынакай болсо болду экен. Мына шаар менен ишиңер жок экен да. Мына карагыла. Мына бүт бардыгы мына силердин жасап аткан ишиңер мына экен. Мына кара. Мына эки бет могу до конца студенттер, мугалимдер. Моголар бар до конца мынакей студенттер, мугалимдер. Мынакей до конца студенттер, мугалимдер. Бардыгы силердин машинаңар. Мына ГАИ айтсын, товарищ полковник, айтыңызчы могу. Постоянно шундай пробкабы? Күнүбө пробка. Вот видите, булар өздөрүнүн территориясын тосуп алган. Буларга жанагыда эмеде принцип жанагындай. Этин булар жейт да сөгүн мэрия жейт. А эл каяка жүрүш керек? Жок, мен сиз уруксат жок пока. Жүрүңүз бер жака. Так, азыр мындай кылабыз. Могу жерден товарищ полковник. Товарищ полковник, ГАИ. Азыр мояктан бир полоса кошкондо канча метр кошулуш керек? Бир полоса 5 метрге чейин чыгыш. 5 метр и плюс 8 метр, 10 метр кошулуш керекпи? Так, урматтуу жетекчилер. Так. Сиздерден бардык келиштүү эмелер. Так. Канча муга неме келди? Агай, сиз Ошгусуз. Агай, сизчи? Ошту. Сиз чагай? Кыргыз Өзбек, сиз чагай? Ошондо 4, дагы бирөөсү проектке кеш керек болчу, а? Колледж. Ооба, урматтуу жетекчилер. Могу жерде совсем бардак. Коллапс автомобильный, пробка, элдер жалп кылып атат. Меден авария болуп атат. Силердин эч кандай жанагындай бир мер не принимаете. Силерге ушу акча болсо, студенттер канчалык көп болсо, акчасын чөнтөгө салсаңар, көбүрөөк ушу бюджетиңерге акча түшсө болду. А бул ким чечиш керек маселени?
Mere çeşiş kerekpi? Mere çeşiş kerek. Хорошо. Amne üçün bu yaktın bağırın tosып aldыңар? Amne üçün kança degen mına karap durunuz. Siz de agay mına karap durunuz. 15.000 studentiniz var eken. 1.300 mugallimimiz var eken. Buna 15.000 studentten beri degende 200 maşinamından geldi. Buna 1.300 mugallimden beri degende 300 maşinamından geldi. Kayak koyuş gerek agayalarda. Kayak koyuş gerek. Biz Yok kayaka koyuş gerek agay. Koçoya koyuş gerek. Propkanı kim çeçet? Men bir masaleni aytып koyayım. Bizden bayağı Bu birinci mesele. Toğandar yok. Sizge söz yok agay. Keyin özüz рабочий порядка сүйлөшөбүз. Маселени чечкиле. Урматтуу жетекчилер. Мына жерде тетиги обочинадан баштап бери жака 10 метр кошулат. Дагы бир полоса кошобуз до конца. Мына машина батпай атат. Көрдүңөрбү? Тети бурчтан баштап архитектор келди, кадастр келди. Тети жактан баштап 10 метр кошулат. Расширение болот. 10 метр кошулат. Бир полоса жол, лоток, зеленый зона, тротуар болот. Ошон үчүн моза болодун баардыгын азыр архитектор келип чызып берет. Ошо мыйзам чегинде жылдыргыла барыңар. Жылдыргыла. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Арка жакта жерлериңер бар экен. Баардыгын студенттерге отдельно многоярусный паркинг кылгыла. Многоярусный эме кылгыла. Либо запрет коюңуз агай анда. Мугалимдериңиз дагы пешком келсин, троллейбус менен келсин. Мен запрет койдум. Я на своих машинах езжу. Он на своих машинах ездит. Он на своих машинах ездит. Все мы машины поставили. Пожалуйста, ушо маселени чечкиле. Срок исполнения где-то 10-15 күн. Мы вам дополнительно сообщим. Bu yaktan başta 10 metre koşuyorsunuz. Все, до конца. Bir liniya, bir palasa koşulat, latok, trotuar, озеленение. Düşündüğünüz bu birinci mesele boyunca. İkinci mesele, urmatlı жетекчилер. Sizlerde общий ушул studentler, oku jaylары bolup, bardığınızda oku jaylары 110 bin student var eken agay. 110 bin. Studentler bizge problemadan başka. Пайдасы тийбейт атат да. Пайдасын баарын силер көрүп атасыңар. Баардык окуу жайлары көрүп атасыңар. Караң, контрактты бери дегенде 37 миң. Иностранецтер эмеси канча? Чет жактан келген эмеле мугалимдердин, студенттердин контракты. $5.000 Жок. Эң алыстан келгендердики 3.000 чейин. Жок, эң кымбаты канча? Эң кымбаты сол 2.000 студенттики $3.000. Вот видите, акчанын баары сизде экен агай. Сиздики чагай. menki çetten gelgen, alçak çetten gelgen studentimiz yok. En kımbatlı $1.200. Так, кымбаты контракт. Арзан контрактыңызча? 39, 29 bin. 20. Агай сиздикичи? Bizdeki pedagogik olan için bizdeki 35 bin geçeyi. Агай сиздикичи? Кана бир агайыбыз бар болчу. Сиздик? Я. Вот видите, 37 миңден бери дегенде 37 миң аласыңар, агай $3.000 аласыңар. Ар бир студентке. Көчөдө мусор кылган бар студенттер, кафе ресторанга келген студенттер, ошо студенттердин эсебинен силер мусорго эч нерсе төлөбөйт экенсиңер. Силер эмне мусорду бардак кылса студенттер, мен убирать этишим керекпи? Төлөйт экенсиңер, мен баары тактап көрдүм. 45 сомдон экен. Хорошо, тогда мага берип тактап бериңиздер агай. Канча мусорго төлөйсүңөр? Ошондо контракттын эсебинен агай. Контракттын эсебинен, студенттердин эсебинен эмес. Бакай эмнен аласыңар? Контракт төлөп болса, бирөө малын сатып келди, бирөө коюн сатып келди, контрактын төлөдү. Контракттын эсебинен агай. 1000 сомдон кем эмес немеге төлөшүңөр керек мусорго. Мен каяктан акча алам агай? Айтсаңыз, развитияны мен акча бөлүнбөсө, болгон 3 миллиард болсо, 2 миллиард 400 защищенный статья экен, мугалимдерге зарплата, айлык, тиги бул 5-10, 600 миллион калат экен, 600 миллион развитияга жетпейт экен да. Берген талап боюнча биз төлөп берип атабыз. Значит, агай, значит, укпай туруңуз. Мен сөз берем. Значит, силерге тийиштүү талап койбой аттыр агай. Мен ошого студенттердин контрактын эсебинен ар бир студентке жылына 1000 сомдон төлөйсүңөр. 1000 сомдон. Биз ошо менен шаарды акчасын шаар бирдемеге жасаш керекпи? Ким кылыш керек аны? Сиз ага чөнтөгүңүздөн бербейсиз, Ал ошо студент эсебинен, контракт эсебинен 1000 сомдон бергиле. Мусорго төлөгүлө. Эсептөңүз агай, мына 110 миң студент 1000 сом дегенде канча болот? 11 миллион болобу? Канча болот? Же 110 миллион болобу? Я. 110 миллион болот. Мына агай, мына жол, мына бак, мына сквер, мына озеленение. Ана мен каяктан алам акчаны жок болсо?
У всех принцип, Ашанин дедім принцип бірдей екен. Моя хата с краю, я ни при чем. Сен тосып алыпсыңар емені болды, нарақта не болса болсын. Авария болу, табы, пробка болу, ишіңер жоқ. Давайте, урматтуу мұғалімдер, бірге шешейлік. Бірге шешейлік. Тораға, емені жаңағы бойсы сізде айтып берсеңіз, мына. Айтыңыз ағай. Biz былтыр тоқтамға алғанбыз. Мен 25 сом бойынша, анан кейін 25 сом бойынша тоқтамға алғанбыз. Бүгінгі күнге чейин мисалы төлөнбөй келип атат да. Анан кейін ошол нерсесин мисалы азыр шаарды көрүп атабыз. Шаарда действительно мисалы Жеңиш Шайматович менен отурганда да көрдүк. Каражат жок шаарда. Газет жок, вообще акча жок болуп атат. Анан кейін мына мисалы шаарда жүргөндө көпчүлүгү эле студенттер жүрүп атат. Мына ар бир студентке 20 сом деп бекитип